Супер ТВнин кезектеги каармандары шаар четинде жайгашкан мына бул мечиттин жанында бир бөлмөлүү кичинекей батирде күн кечиришет. Ансыз да оор турмушта жашап жаткан Жусупбековдордун үй бүлөсүнүн башына түшкөн оор сыноо мындан туура 6 жыл мурун болуп, улуу кызы Фатиманы мектепке бара жатканда жол өтмөктөн автоунаа сүзүп кеткен. Ал учурда Фатима болгону 8 жашта болгон. Автокырсыкка чейин Фатима мектепте жакшы окуп, физикалык жактан дагы абдан активдүү болчу. Кырсыктан кийин анын жашоосу түп тамыры менен өзгөрүп, тең туштары менен ойноп күлө турган кезинде минтип чоң кишинин кароосуна муктаж болуп, үйдө отуруп калды. Айтайын дегенибиз, ал эс учун жоготуп, эпилепсия деген илдеттен кутула албай келет. Мен эртең менен туруп эле саат 8-дерде эле мектепке баратканмын. Анан мектепке баратып эле ошол пешеходдо өтүп баратып эле эч ким жок болчу жанымда. Мурунда кыздар менен чогуу өтчүмүн да, азыр жанымда эч ким жок болгон, жалгыз өтүп баратсам коюп кетти. Анан канча метр ыргыганымды да билбей, анан көтөрүп барып эле машинага салып, анан эч кимге айтпай эле операция кылып чыгарып коюптур дешиптир. Анан ошол андан бери жакшы окуучумун. Жакшы окуй албай да калдым. Азыр ошондо мектепке барбайсың, үйдө эле? Жок. Мектепке барбайм азыр. Сегизинчи классты полный окуй албай калдым. Жалаң үйдө дарыланып. Азыр үйдө эле. Апаңа жардам берет, үйдө? Үйдө жардам берип, анан кол өнөрчүлүк менен да алек кылам. Бисер менен алек болом. Ар нерселерди жасап. Апаң айтып калды, азыр ошо судорога кармап калып депчи. Негизи мурда андай болбочусуң да, Аварияга чейин жакшы эле окуучумун. Анан кийин ошо кырсыктан кийин башым күндө ооруп, анан мындай обезболивающий эле ичип койчумун. Анан кийин судорога берип баштадым. Азыр мал менен больницага барып турасыңар. Ооба. Фатима ата-энеси жана 2 бир тууганы менен ушул бөлмөдө жашайт. Мектепке барбаганына байланыштуу күн бою апасынын кароосунда үйдө эле болот. Ал эми бош учурларында мончоктон мындай кооз аксессуарларды токуганды үйрөнүп алган. Момдой гүлдөрдү жасаймын, анан дагы башка нерселер, оюнчуктарды дагы, анан брошкаларды дагы жасаймын. Каяктан үйрөнгөнсүң? Интернеттен эле карап эле үйлөнөрчүмүн. Анан мен да кол өнөрчүлүккө өзүм жакын болчумун. Ушундайларды жасайм. Анан көпчүлүктөрүнө көрсөтсөм сатыкка кой дей беришет. Анан буюрса коемун. Андан ары бул окуянын чоо жайын Фатиманын апасы айтып берди. Ошол күнү кызыбыздын аман калганына сүйүнүп, күнөөлүүлөргө добу жок деп тилгат жазып берип алып, бүгүнкү күнү жардамга муктаж болуп турабыз дегенине ыйламсырап буларга токтолду. Ошондо балам 8 жашында коюп кетти. Анан мага да айтышпаптыр. Өзүм ошол жерден аябай жаман болдум. Андан кийин жолдошум деле өзүнүн деле иштеген жумушу жок. Анан Дордой жактан ушундай разнорабочий күнүмдүк жумуштарды кылчу эле. Анан ал жака барып мага эметкенче жолдошума звонить этишип, жолдошум Дордойдон үйгө келгичекти. Алар деген 3-чү больницага алып барышып, башынан ушундай кан кеткен экен. Ошо башын тиктирип, уже эчак жасап, уже жолдошум айтат, жолдошум больницага барган чакты кызымды чыгарып коюптур дейт да. Анан бизге ушул күнгө чейин табышмак болуп келет. Билбейм кандай болуп кетти. Ошол жерден врачтар дагы чыгарып коюптур кызымды. Ошо койгон адам тууралуу да айтсаңыздар, алар менен байланыш. Койгон адамдар ошо өзлөрү
койгон бала эмелик экен, могу чайек жактан экен. Анан деген өзүнүн айтуусу боюнча жолдошум айтат, ал дагы шоковый состояние менен айткан экен, мен ушундай 70-80 тегерегинде барып урган экен. Ошо өкүнүчтүүсү биз ошол убакта законду да жакшы билбептирбиз. Эч нерсени билбей эле баягы кызыбыздын аман калганына сүйүнүп эле алар бизден ушундай суранышты ыйлап келишти. Мага окшоп ыйлады, алар дагы кечирим сурашты. Анан биз эми Кудай үчүн деп кечирдик, сотко да кайрылган жокпуз. Анан ошондон ушул күнгө чейин эч кандай эме кылбайт, жардам кылышпайт. Мен балам ооруп калганда любой эле ата эне, любой эненин жүрөгү сыздайт. Мен балам ооруп калганда чалып айтып аттым, ушундай болуп жатат, кызым ооруп жатат десем эле, анан грипп болгон жокпу, анан грипп болуп осложнение болгон жокпу деп эле ушинтет магачы. Азыр ошондо мен билишимче ошо эпилепсия болуп калган күндөрү да болгон эле. Ошол жөнүндө дагы кеңирип айтып берсеңиз. Жамбаш жагынан да азыр жакшы отуруп тура албайт да, эңкей албайт. Балам эми азыр кичинекей бала, кийинки өсүп келаткан балдарыман дагы өзгөчө мамиле кылыш керек болуп калды да балам. Анан деген былтыр 2020-жылы үйдө жакшынакай отуруп эле биздин ушундай, мен мурун судорогада укчу элем да, бирок мындай представлением жок эле да, отуруп туруп эле ушундай жалкасынан кетип, колдору буттары тырышып, беттери таптакыр өзгөрүп, кыйшайып, эми мен сөз менен айтып бере албайм, аябай тиштенип, анан моомдой оозунан ак көбүк агып, ушинтип жыгылды. Анан жыгылгандан кийин бир жарым саат туруп, анан турат, көзүн ачып эметкенде да ошондо да тили күрмөгө келбей калат да. Тили күрмөгө келбей калат. Тили булдуруктап чайкалып сүйлөп калат. Туруп анан ошондон кийин эле анан бир былтыр мартта болду. Мартта болгондон кийин анан жүрдүк жалаң ушинтип көзүн карап жүрүп эле анан жок, мен өзүм да иштебейм, жолдошум деле постоянный жумушу жок, ошо күнүмдүк эле рызкыбыз менен ушинтип жашайбыз. Анан ошо былтыр ошондо болду, мартта болду. Андан кийин эмеде декабрда дагы бир судорога берди. Декабрдан кийин, андан кийин көп өтпөй эле февралда судорога берди. Февралдан кийин анан мартта судорога берди. Ошондой эле көрүнүш менен баягыдай эле катып калат. Ошентип эле анан Азыр окуусу кандай кыздын? Азыр кызым окуй албай калды, окуусун такыр уланта албай калды. Баламды көргөзүп, ушу дарыларынан тыйын берип кайрылышкыла деп айттым. Көп жолу айттым. Жолдош анан аягында ушундай грубить этти мага. Анан мен дагы айттым, анда Кудайга койдум дедим. Кудайга койдум, эмне кылайын, кантейин эми деп ушинтип, бирок деген бала экен, балаң ошентип көз алдыңда ушинтип жыгылып атса, ата энеге көтөрүш кыйын экен. Мен азыр жолдошум кетет. Анан мен үйдө ушу баланы карап эле, балдарым менен үйдө эле. Ошо үйдө туралы ушу мечиттин жанындагы үйдө. Ооба. Бул жерге квартирада, Квартира, ооба. Канча комнатанан, канчадан бери жашайсыздар, канча төлөйсүздөр? Негизи өзүңүздөрдүн үйүңүздөр жок, Биздин үйүбүз жок. Анан азыр ошо башында ошо төлөп эме кылчу элек, анан азырынча ошо төлөбөй эле туруп атабыз. Анан бир эле комнатада турабыз, ичине деле кирип көрсөңүздөр болот. Бир эле комнатада ошол жерде жатабыз, турабыз, сабак окуйбуз, иши кылып. Калган эки балаңыз мектепке барышат. Ооба, кийинки кызым барат. Анан кичүү уулум деген 6 жашта да, анан 6 жашта, анан азыр ошо мектепке окутканга да азыр шартыбыз деле жок балабызды. Ошо бир аз ошо речинен бир аз калып келет. Анан ошо балабызга да ошо бир сыйра обследование кылып туруп анан эметсемби деген. А так бүт сознанияларым баары эле жакшы. 3 балам тең аябай жакшы төрөлүшкөн, эч кандай патологиялары жок. Анан ушундай күнгө туш болуп калдык. Кырсыктан кийин эле ооруп баштады. Ага чейин чарчоо дегенди да билчү эмес, аябай физический да активный катышчу. Физкультурадан да жакшы ойноп чуркап эметчү. Эми азыркы күнү өкүнүчтүүсү ушу бул кызга чуркаганга да болбойт экен. Чуркай албайт. Дайыма артынан киши менен карап жүрүш керек.
Анан көптөгөн дарыларга муктажбыз ушул күндө. Анан алар кымбат. Анан эң эле көйгөйлүү ошо маселебиз ушу үй жагынан кыйналып келебиз. Ошо үйлөнгөндөн бери эле ошо 14-15 жылдын жүзү болду. Ошо квартиралап жашап келебиз. Фатиманын атасы тапкан ташыганынын баарын көр терчилик менен кызынын дары дармегине гана жумшаарын. Ал да жетпей Фатима толук кандуу дарылана албай жатканын айтты. Шаарда үй деле жок. Ошо убактылуу ушу бала кызым да кичине ушинтип үзүр болуп ооруп машина коюп ушинтип кыйналып келет. Анан келинчегим дагы өзү оорукчан баягы астма оору, жалгыз баягы. Анан ушундай үй маселе да көбүнчө. Анан койгондор да ушу келип баягы кыргызчылык кылып, мусулманчылык кылып мага келип адамча эметкен суроо берген эметип мен дагы мейли көрүп баланы койду да болору болду. Бар Кудайдан анан ушу ооруганда келип өзүм келип карап тур деп десем акылдугун берип өмүр бою карайм деген сөзү бар эле да. Анан чоң скорость менен койгон экен да. 60-тан үйдө 70-тен ушундай деңгээл деген да. Ката баратканмын шашып бир жака дейт. Пешеходдо барган экен да. Пешеходдо мындай эме бар го, жайлаш керек го десем баланы көрбөй калдым дейт. Ушу мен анан кичине келип келе бирдеке кылыш менен анан келбей койду. Анан мына азыр катып жыгылып калат. Өзүм корком да кээде. Ары бар бери келет да. Анан ушу врач менен азыр эме болуп атат, дарылоо. Врач күндө сурап турат, дарыларын берип атабыз. Дарылар да кымбат экен аябай. 4-5 миңге барат экен. Ушундай акыбал. Негизи жардам бергендер барбы ошо кошуналардан же башка? Анча-мынча досторум бар, алар келип калышат. Мен өзүм да кичине ден соолугума чабалы да. Бала кезде ооруп келгем, анча-мынча анан ошо оор жумуш кыла албайм да. Стройка барсам кайра эле келем да. Алар менен чогуу иштеш керек болот. Стройка да кыла албай калам. Бир местам деле жок базар-сазарда. Анча-мынча ошо досторум бар анан. Ошол эметип ушу тапканым менен ушул дары пара кетет, ушулар ушуну окуат ушундай эле болду. Башка эч эме деле жок. Эми окуй албай калды да. Анан эжеси келген. Эжеси келип, классташтары келип, кичине көңүл бурушкан да, тыйын жоголуп келип, ошол. Анан эжеси кабыл алып турат. Чабып. Анан эме айтып коеюн деген да. Эми директоруначы айтып койдум. Ол пока жакшы болуп кетпейинчи окуй эле турсун. Анан бааларды өзүм коюп турам деген да, эме ошо. Бул үй бүлөнү жакындан таанып, аз да болсо жардамымды берип келе жатам деген Бекболот аттуу жаран экинчи тарап менен байланышууга такыр мүмкүн болбогондугун айтып, бул ишти сот аркылуу териштирүүдөн башка арга калбаганын кошумчалады. Бул байкени Дордойдо таанышыбыз да, чогуу 7-8 жылдан бери жакшы таанып, анан жардам берүү ниетте жүргөнбүз. Анан 3-4 жылдан бери эле тамак ашына, дармегине жардам берип жүрүп, былтыр эле бул окуяны уктум да. Былтыр ошо кызыл сүзүп бирөөлөр анан чыдап кетти да жолго. Сүзгөндө да эч кимде эч кандай регистрация болгон эмес, ооруканага да регистрация болгон эмес, укук коргоо органдарда регистрация кылган эмес да. Буну алдоо жол менен эле бир барак жазып берип, тилкат жазып берип, мен ошо 18 жашка чыкканча карайм, милицияга бербегиле деп алдап, ошо мен больницадан чыгарып койгон буну. Кайра больницадан чыгып келгенден кийин кайра бир жума кузуп үйүндө жатып, кайра больницага барып дагы дарыланат. Ошолордун баарын регистрация жокко чыгарган да. Тиги сүзүп кеткен кишилер кичине өйдөрүк жашаган бирөөлөр экен. Анан кийин ошол жөнүндө угуп, былтыр маалымат алып, телефон номерлерин алып байланышкам, аларгача чалып сүйлөшүп, мынакей барабыз, бүтүрөбүз, жардам беребиз, ошентип эле жүрүшөт. Пока эчтеке жок. Азыр эми кылай берсе, бияка эми жардам көбүрөөк эле акча керек, чынын айтканда оор. Мисалы үчүн бай бирөө ушинтип ооруй турган болсо, бир 10 миң, 20 миң доллар сарптап дарыламак да. Бул андай возможность жок, айла жок эле мындай Кудайдан деле отурат. Эми Кудай буюрса ошо жана ошо ДТП боюнча 2015 болгон окуяны кайра жандандырып, сотко даярдап атабыз Кудай буюрса. Ошол түшкөн ооруканадан дагы барып запрос алабыз. Эмне болгон, регистрация болгонбу, болгон эмеспи? Укук коргоо органдарына кайрылабыз, прокуратурага жазабыз. Сотко чейинки өндүрүштү кайра ошондон ишке ашырабыз Кудай буюрса. Ошо экинчи тарапка чалганда алар деген жардам беребиз дешип атабы же отказ кылышып атабы? Колун бошобой атат дейт. Эми мен чалганда буларды вообще эле тоготпой койгон да, чынын айтканда. Бул байкени тоготкон деле эмес. Анан кийин мен чалганда бир эки жолу чалганда менен жакшы сүйлөшүп, ооба мен барам, жардам берем. Колун бошобой атат. Ошондо барам деп койду. Ошо менен 3-4 жолу байланыштык. Кийин жооп берген жок. Эми айла жок, укук коргоо органдары аркылуу чечкенге туура келип атат да.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, жана биздин катталуучулар, азыр автокырсыкта ушу кызды коюп кеткен тараптын номерине чалып көрөбүз, байланышууга аракет жасайбыз. Тилекке каршы биз байланыша алган жокпуз, бирок Супер ТВ экинчи тараптын дагы оюн угууга даяр. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.